Эгерде жолдошу өтүп кетсе, никеси бузулат экен го, ошондо жолдошун ойлосо башка эле адамды ойлогондой болуп күнөө болуп калбайбы? Кандай эми мындай? Бул жерде бир 2-3 маселе бар, мен сиздин сөзүмдөй бүдөмөрөөк болуп калыптыр. Биринчиден, аял өлүү, күйөөсү өлүү автоматически нике бузулат. Эгерде аялы өлүп калса, күйөөсү ошол эле кезде башкага үйлөнгөнгө болот. Бирок кичине эми кайгы болгондон кийин күтүш керек. Бир аз эми тияк-бияк эч кимдер үйлөнбөйт го, просто нике бузулганды айтып атам да. А экинчиси, эгерде күйөөсү өлүп калсачы, аялы анда дароо турмушка чыга албайт. 4 ай 10 күн күтүш керек чыгам. Эгерде үйлөнөм, турмушка чыгам десе, анда 4 ай 10 күн. Канча экен? 4 ай 10 күн. Валан ютавафауна минкум ва ядаруна азважахум арбаата ашхури ва ашра. Күйөөлөр өлүп, ошолорго 4 ай 10 күн туугандар. Аза күтүү 4 ай 10 күн. 4 ай 10 күнгө чейин башкага никеге турмушка чыкса, никеси эсептелбейт. Иддасы 4 ай 10 күн да. Ошончо күтүш керек. Эгерде боюнда бар болуп калса, ага чейин болуп калса, мисалы 3 ай деле төрөп кой да. Андан кийин нифастан кийин көтөрөт. Макулбу? А эгерде 4 ай 10 күн эмес, 5-6 айда төрөп калса, 4 ай 10 күн болбойт аныкы. 5-6 ай төрөгөндөн кийин, 5-6 ай төрөгөндөн кийин, андан кийин да чыгалат. А эгерде боюнда жокпу, мындай эле, ага 4 ай 10 күн да. Эми, мисалы, бир нерсени дагы бардыгына эстетип коелу туугандар. Эркекке да бардык эркектерге тиешелүү, бардык аялдарга тиешелүү. Ар бир адамдын жүрөгүндө напсы каалоосу бар, кумары бар. Шариятыбыз ошо напсы каалоо, кумарды адал жол менен аткаргандын жолун үйрөткөн. Арам жолго эмес. Мисалы, күйөөсү өтүп кетти, башка күйөөгө турмушка чыкты, мурунку күйөөсүн элестетип, ойлоп эстесе, төшөк маселесинде арам болот. Кудум ошондой эле, аялга да тиешелүү, эркекке да тиешелүү. Башкаларды, өзүнүн аялы, өзүнүн эркеги, жок башкалардын ойлоп, башкаларды эстеп кумар отурган болсо, арам. Түшүнүктүбү? Так, кыз бала 2 акеси болуп туруп, иштеп апасына караганга, же апасына үй, кой алып бергенге милдеттүүбү? Жок, апасына бардыгы милдеттүү кызмат кылганга. Уул болобу, кыз болобу, эне ким ошол кимди төрөгөн? Ошолорго шарият милдеттендирип койгон. Карагыла, апаңарды дагы, атаңарды да карагыла деп. Ал кыз болсун, бала болсун айырмасы жок. Көбүнчө бизде эң кичүүсү карайт дагы, калгандары талалайт да. Эң кичүүсү милдеттендирип койгон, болду, калгандары не кылат? Талала. Андай болбойт. Ооруп калып, кыйынчылык болобу, бардыгынын мойнунда. Албетте эми биздеги эң кичүүсү карасын деп үй, тиричиликтин баарын ошого таштап койгон бир жагынан, ошо кийин өтүп кетсе да мураска бөлбөйлү ошо так алып калат. Бирок атак туугандар билип коелу, бардыгынын мойнунда. 5 баласы барбы, 10 баласы барбы, тегиз мойнунда. Ата-энесин караганга, жардам бергенге жана башка. Биз кызыбызга кафеге той өткөздүк эле. Анан кошунам 65 жаштагы киши динде эмес. Тоюңар кут болсун деп менин бетимен өөп койду эле. Күйөөм экөөбүз ошон үчүн ажырашып атабыз. Ортодо 4 бала бар. Эми эмне кылсам? Астагфируллах табиле. Таксырлар. Бизде шариаттын рамкасы бар да. Кайсы эркек, кайсы аялга адал, кайсы эркекке адал, кайсы арам экенин. Мындайга бирөөнүн турмушу азыр бузулуп атат. Шарият ошон үчүн айткан, көзүңөрдү ачкыла. Бардык нерсени. Сен кандай бирөөнүн аялын өбөсүң? Сен кандай бирөөнүн аялын өбөсүң? Ана бул тиги аял деле кичине неме болуш керек да, узага тарса да отуга, жок деп үнтере болсо да. А өзүңдөн деле бар да, капа болбо да. Ана күйөөсү да андene. Эркек деген гайраттуу болот. Мусулман болгондон кийин алхамдулилlah кызгануу деген болот. Кимде кызгануу болсо анын дини жок дейт угуп алгыла. Махрамдарына, апасына, эжесине, кызына, карындашына, аялына кызганбаганды даюс деп коет. Даюс Алла Таала кыямат күнү рахмат назарын салбайт деген, бейишке кирбейт деген жери бар. Өтө катуу. Ошон үчүн азыр мына жердеги
эмне кылат элеңер? Эми мен айтып элем сен эми үй бүлө бузулбасын. Ушундай эми болуп калды, тияк бияк, тем более кошуна анда мындай неме кылган. Өтө туура эмес болгон. Истигфар кылыш керек, тооба кылыш керек, тияк бияктан. Экинчи жолу вообще анан намахрам аялдарга саламдашып, карап, учурашып, жана бана алды берди. Эркектер бар, балдарыңар бар, ошону жиберсең ошондо иштелип бүтө берет. Шариятыбыз таза, кыскасы. Биздин мына айтып аткан шариятыбыз барго таксыр. Бул тазалыкты каалагандарга, бейишти каалагандарга, ыймандуулукту каалагандарга, уяттуулукту каалагандарга. Анан кимге уят жок, ыйман жок, баары бирге аларга эмес, мен айткан сөздөрүм бар да. Ошон үчүн кээ бир учурларда ушуяктан угуп алып анан жумуртканы кыр издегендер бар, анан тигиндей, анан мындай деп маданият, саданиятты мага үйрөткөндөр көп болду. Жок таксырлар. Маданият динде, ыйманда, уяттуулукта. А сен билбейсиң бе канча пайда, канча зыян экен, канча үй бүлө талканат экен, каяктан билесиң сен? Мисалы Кудай сактасын, ушу менен кетти. Балдары бар, азыр мисалы турмушка чыгып атат, кудасы өгү бар, кандай болот Эки сөздөрүң күчөйүп кете турган болсо. Эркекте да намыз бар, аялда дагы намыз бар мисалы. Ошол эле мына азыркын деле эркектерге деле сабакта бирөөнүн аялын катынын өппөсөң, сен аялың күнү. Кандай сен акың бар? Анда болбойт да сен. Ак никеңдеги эмес да, намахрамда кантип сен анан кол сунасың, кантип жана башка эме кыласың. Бул кесепеттүү нерсе да таксырлар. Дагы Кудай сактап тур. Кокусанан бул эки кошуна эркекти урушуп кетсем болот. Дальше болуш болду, пычакташып кетсем болот. Кудай сактасын де. Адамда гайраттуу жаман деди бул, жаман нерсеге алып барат. Ошон үчүн айтабыз туугандар, келгиле ыйман менен жашайлы. Намаз менен, уяттуулук менен, чек менен, бардыгы шарияттын чектери барды биздин пайдабыз үчүн. Ушуну түшүнүп алайлычы. Шарияттын чектери, адал арам чектери бары кимге үчүн? Биздин пайдабыз үчүн.